Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Берини мен Кайыргүл Урумканова алып барам. Биз түз эфирде иштеп жатабыз. Кандай шарт менен ипотекага үй алса болот деген темадагы дебатты баштайлы. Майдан катышуучулары менен тааныштырып өтсөм, Бакытбек Чойбеков, Жогорку Кеңештин депутаты, Амантур Өмүров, мамлекеттик ипотекалык компаниясынын жетекчисинин орун басары, жана ошондой эле мамлекеттик архитектура, курулуш жана коммуналдык чарба агенттигине караштуу мамлекеттик архитектура, курулуштук контролдоо департаментинин директору Сойркулов Эрназарбек. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров менин үйүм 2021-26 программасынын негизинде жарлыкка кол койду. Бул жарлыктын негизинде бардык эмес, көбүнчө биздин жарандар турак жай менен камсыздандырылат экен. Кандай шартта жана негизи шарттар чын эле бизге жетиштүү болобу? Же шарттар татаалдаштырылганбы? Ошол боюнча бүгүн сүйлөшүп кетсек, жана ошондой эле мен айтып кетет элем, жакынкы арада мына Жогорку Кеңеште да ушундай дагы эле ушундай бир мыйзамда өттү. Жогорку Кеңештин депутаттары өткөрүп, өзүлөр жазып, ушундай биздин жарандарды камсыздандыруу максатында жакшы бир мыйзам жазып, ошого президент да кол коюп, ушул жылы бардык кыргызстандыктарга жакшы шарттар түзүлүп бергени турат деп биз үмүттөнүп туралы. Силер ошо шарттар боюнча элге айтып кетсеңиздер, чын эле үй алып калабызбы деп аябай көп адамдар бизге да чалып атат. Ошондо биз эмне кылышыбыз керек? Эгерде мурун биз иштебесек, анда кандай болот? Же иштесек, мындай патентибиз жок иштесек, же мындай салык төлөбөсөк, мурун ошолор кандай биз шартты алып калабызбы, же албай калабызбы? Анан мигранттардын да маселеси көтөрүлөт. Ошонун баары бизге да келип түшүп атат. Силер бүгүн жакшы кеңири мына биз аянтча түзүп бердик. Кеңири айтып берсеңиздер, шарттар боюнча жана мүмкүнчүлүктөр боюнча. Сизден биринчи баштасак, ушу мыйзам тууралуу кандай шарттар киргизилген жана мыйзам бизге кандай мүмкүнчүлүктөр берилет? Рахмат сурооңузга. Ушул сиздердин студияңыздарга бир ыраазычылык билдирип кетели. Себеби дегенде биздин жарандарыбыз жалпы жонунан баягы маалыматы жоктугуна байланыштуу көп нерселерди маалым албай жетпей атканда ушундай болгондо силер мына шарт түзүп жакшы аянтча түзүп берип атасыздар. Өткөн жумада Кыргыз Республикасында мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды инвестициялоо жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө президент өзү кол койду. Бул деген сөз, бул бүгүнкү күндө жарандарыбызга үйлүү жайлуу болом деген жарандарыбызга мындай жакшы шарт түзүлүп атат да. Мен жалпы жонунан айтып кетейин, баягы кара сөз менен. Эгер биз жараныбыз расмий түрдө иштеп атса, бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер, 10% соцфондко кетет. Ошол 10%дын 8% бул баягы пенсиялык каражаттарды топтоо бөлүгү. 2% бул топтоо бөлүгү жеке ошол адамдын, жарандын баягы топтоо бөлүгү болуп саналат. Бул мыйзам 2012 жылы кирген. 2012 жылдан бери бүгүнкү күнгө алганда, мисалы мугалимби, жанагы биздин врачтарыбызбы, же дагы биздин муниципалитеттин кызматкерлериби, же башка иштеп аткан ишкерлерибиздин жалпы жонунан бир орточо эсеп менен санап көргөндө бир 250 миңден 400 миңге чейин дагы акчасы бүгүнкү күндө топтолуп турат. Биз ошол топтолгон суммага мыйзамга баягы мыйзамдын сунуш берип, өзгөртүү киргизип, ушул баягы жеке менчик курулуш компаниялардан алганга да уруксат бергиле деп ушул мыйзамды киргизип, президентибиз колдоп берди да. Бул абдан жакшы жөрөлгө. Анткени баштапкы сумманы өзүңүздөр билесиздер. Баштапкы сумманы төлөш үчүн, үйдү квадраттарын бөлүп бериш үчүн баштапкы сумманы төлөш керек.
Ошон үчүн биз дагы ошол мыйзамга киргиздик. Баштапкы суммага төлөгөнгө уруксат бергиле, анан баягы аягына чейин төлөп бүтүргөнгө дагы уруксат бериле деп. Анан бул жерде бул мыйзамда жазылып калган, жазылбай калган ошол топтоо бөлүгүн кандай учурларда алса болот, канча жолу алса болот деген баягы жазылбай калган. Биз ошону белгилеп, бир нече жолу алганга мүмкүнчүлүк берели биз жарандарыбызга деп. Ошону да баса белгилеп койдук да. Ошон үчүн бизде мынакей ушул мыйзамда бир нече жолу алганга болот. Эгерде адам өзү ооруп калган учурда же жакындары ооруп калган учурда алса болот, же өзүнүн баягы бул дүйнөдөн кайтып кеткенде мураскорлору алса болот, башка жарандык алып башка мамлекетке кеткенде ошол учурларда алса болот, 5-6 убакыттарда болот. Анан эң негизгиси ушул мамлекеттик ипотекалык компанияларга уруксат берилген деп жазылган да. Биз болсо ошо жеке компаниялардан да алса болот деген мүмкүнчүлүктү алып, Кудай буйрса президент өзү кол коюп, бул дагы жакшы өбөлгө болуп атат да, биздин жарандарыбызга абдан жакшы болуп атат. Ушул жагында анан калган меники жалпы жонунан ушундай. Силер айтып атпайсыңарбы, мындай ушул жеке компаниялардан да алса болот депчи. Бирок азыркы ушу жарлыкка ылайык баардык ушу ипотеканын баары силерге өтүп атабы ошондо? Бул жарлыкка ылайык бул жаңы механизм бизге мүмкүнчүлүк берип атат. Жарандарга ошо эң негизгиси бул ошо чет өлкөдө иштеген биздин жарандарыбыз, ошо мигранттарга мүмкүнчүлүк берип атат. Ошо мамлекеттик ипотеканы алуу боюнча ошо жаңы механизмди иштеп чыгып жакын арада киргизебиз. Бул ошо үлүштүк курулуш деп. Үлүштүк курулуш болгондо мына азыркы мыйзам менен дал келип атабы ошо жарлык? Дал келип атат, ооба. Жарандар ошо жеңилдик болот. Бул ошо пенсиялык топтоо каражаттарын колдонсо болот ошол жакка дагы. Канча кыргызстандык азыр үйгө муктаж, силерде статистика барбы? Биздин электрондук порталыбыз бар. Ошо электрондук портал 2020-жылы биз ишке киргизгенбиз. Ошол убактан бери азыркы учурда бизде ошо кезекте 18 миңден ашык, 19 миң жарандар турат. Ошончо элеби? Силерде жок кезекте турат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын сайтындагы маалыматтарды айтайын. 14 февралга катталгандардын жалпы саны 92.199 адам. Катталгандардын саны. Колдоо тапкандар 29.739. Колдоо таап баягы документтери баягы толук баягы жетиштүү. Турак жай менен камсыз болгондор бүгүн 9.420 болду. Кезекте тургандардын бүгүнкү күндө документтери баары даяр болуп 18.966. Бул жанагы биздин ала тургандар. Ала тургандар. Бирок биздин бул билген жарандарыбыз. Билбеген биздин канча жарандарыбыз мисалы үйлөргө муктаж, бирок ала албай жатат да. Ошон үчүн бул мынакей суммаларды өзүңүздөр эле баягы баа берсеңиздер, мамлекеттик ипотекалык компания мынча жарандарыбызга үй салып бергенге булар мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн биз жеке компаниялардагы салып жардам беришсин деген бир неме болду. Баягы немесин иштерин бул кабинет министр өзү баягы ыраттап, анткени бизде кээ бир курулуш компаниялар бар да, баягы добросовестный, недобросовестный дегендер бар, бөлүнөт. Кээ бирлери салабыз деп салбай койгондор болот. Ошон үчүн мунун жоозун кабинет министр жакшылап бекитиш керек да. Бирок жеке компанияларга да шарт түзүш керек болуп калат. Албетте. Жеке компанияларга мисалы ал жарандын ал акчаны колуна берилбейт. Ошол жеке компаниянын, курулуш компаниянын счетуна гана которулуп берилет да. Ошол жагынан абдан чоң мүмкүнчүлүк жардам болот да. Кээ бир биздин айтып атпаймынбы, иштеп жүргөн биздин ишкерлерибиз дагы ушул топтоо бөлүгү бүгүнкү күндө ушунча тыйын чогулуп калганын өздөрү дагы билбейт. Ошон үчүн сиздер жакшы мындай аянтча түзүп берип, биздин жарандарыбызга абдан жакшы болуп маалымат жетет деген ойдомун да. Анткени аябай көп жарандар мына ижара кымбаттады, билесиңер, турак жай негизи 2 эсе өстү. Жөнөкөй карапайым адам азыр ала албайт өзүнүн күчү менен. Акча мындай айлык өскөнү менен, бирок инфляция да өсүп атпайбы. Ошондон улам чын эле топтоо бул аябай кыйынга турат да.
Негизи президенттин жарлыгынын негизинде өкмөткө бир айлык мөөнөттүн ичинде мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийликтин карамагындагы жер тилкелерин аныктоо, аларды МИКке мөөнөтсүз пайдаланууга өткөрүп берүү тапшырмасы берилиптир. Азыр бул жарлык кандай түрдө аткарылып жатат? Негизи аткарылуучу орган болуп ким? Силер болуп калдыңарбы? Ошондо таап бересиңерби ошончо? Мамлекеттик ипотекалык компания. Ал буларга бүт айыл өкмөт, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, анан министерство, ведомстволордун өзүнүн карамагындагы жерлерди ошо мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берип, ал жердеги курулуш иштерин баштоого, жүргүзүүгө, ошол жерге долбоорлор иштеп чыгууга деп жарлык чыккан, менин түшүнүгүмдө. Негизи ушул жарлык чыкканы менен силер кабыл алдыңар да бул маалыматты. Кандай иштеп баштадыңар анан? Биз эми ошол жерден долбоорлор иштелип чыгып, биздин курулуп жаткан объектилердин реестрине келип турган объектилерге тыкыр көзөмөл жүргүзүп, алардын сапатын көзөмөлдөө боюнча иш жүргүзүп, ошолордун кандайдыр бир жерде кемчиликтер болуп атса өз учурунда барып көзөмөл жүргүзүп, ошолорду четтетүү боюнча иш алып барууларды жүргүзүп баратабыз. Канча объектилер азыр мындай ишке кирип атат? Курулуп жаткан объект, ишке кирип жаткан объект жок. 288 квартира уже пайдаланууга берилүүдө турат. Кайсы жерде? Жалда, Бишкекте. Бишкекте. Жалал Абадта да, дагы. Жалал Абадта да мынакей Курманбек көчөсүндөгү Асман резиденсте 7-9 этаж үйлөр курулуп атат. Ал жерде да уже берилүүгө даяр турат. Бишкекте Юдахина 64 көчөсүндө 9 этаж үй, ал дагы уже бүтү алдында турат, бүткөрүлүүгө. Маликова 91 мурунку жанагы колония, 47 колониянын территориясында үйлөр курулуп башталды. Ал жерде 39 блок курулат. Жалпысынан 5050 шарчы болуп калат тура, 5050 квартира каралып атат ал жерде. Ал жерде курулуш иштери толугу менен жүрүп атат, көзөмөл жүргүзүлүп атат. Мына бул жерде айтылбадыбы, 18 миңден ашык адам азыр ушу документтин колуна алып, Кудай буйрса ипотека алабыз деген адамдар экен. 18 миңге ылайыкташкан азыр ошондой шарттар барбы берилгенге ипотекага? 18 миң адамды толугу менен камсыздандырып бергенге уже 10 миңден ашып деле калды го квартиралардын саны. Бирок дагы жаңы долбоорлонуп жаткан жалпысынан 12 долбоор каралып турат. Мынакей Токмок, Кочкор Ата, Баткен, Ош, Талас, Нарын, Бишкекте, Жалал Абадта, Караколдо үйлөр квартиралардын саны, ал жерде да 5 миң квартира, 4 миң канча квартира. Жалал Абадта 1,5 гектар жана 1,3 гектар жерге, ал жерге да шаар чагырылуу боюнча долбоорлор иштелип чыгып, 18 миңден да көп уже квартиралар быйыл башталат да, курулуш иштеричи. Курулуш иштери башталабы? Айтып кетсеңиздер, мына сиз ушу мыйзам тууралуу да биз дагы бир убакыт бөлсөк ушу мыйзамга. Мыйзамга ылайык ким ала алат ушу? Биздин баардык жарандар эле ала алабы? Мисалы бул мен жана жогоруда айтып өттүм го, бул мыйзам жанагы топтоо, пенсиялык топтоо бөлүгүнүн 2%, бул 2012 жылы мыйзам кирип күчүнө кирген. 2012 жылдан бери бүгүнгө чейин санаганда бул биздин баягы расмий түрдө иштеп, соцфондко акчасын төлөп жүргөн жарандарыбыз жөнүндө сөз болуп атат да. Ошолордун бүгүнкү күндө акчасы мен айтып өткөндөй 250 менен 400 миңге чейин бүгүн топтолма акчасы турат. Бул акча бар соцфонддо. Ошон үчүн мунун эң оңой жолдору бар. Муну кантип текшерсе болот? Бул өзүбүздүн эле уюлдук телефондон алып, мамлекеттик портал Түндүккө кирип, ошол жерден карап, канча суммасы бар экенин баардыгын көрсө болот. Мен деле ала алсам болобу? Азыр деле сиз карап алсаңыз болот. Бул биринчи. Экинчиси болсо, ошол жараныбыздын жакын жерде соцфонддун бөлүмдөрү иштесе, ошол жерге барып, баягы айтса, баардыгын баягы бүгүнкү күнгө чейин топтолма суммасы канча экенин андык кылса болот. Анан экинчиден биз ошол топтоп аткан сумманы соцфонд инвестиция кылып акча таап, ошону да кошуп, инвестициядан канча түштү, өзүнүн акчасы канча экенин да тактап билип алса болот да. Ошон үчүн бул эң оңой жолу да. Бирок биздин жана жогоруда айтып кеткендей, биздин көп жарандарыбыз билбейт бул маселени. Мен деле билбепмин. Ошону көрдүңүзбү? Ушундай болуп атат. Бирок эгер ушул президентибиз дагы бул мыйзамга түз карап, ушул биздин элибиз, журтубуз, жарандарыбыз, муктаж жарандарыбыз, үйгө муктаж жарандарыбыз
үйлүү болуп калсын деген ниетте мынакей бул дагы мыйзамды колдоп берди. Буга үчүн да ыраазычылык билдирип коюшубуз керек да. Албетте ыраазычылык билдиребиз, бирок биз билгендей көп адам пенсия жөнүндө ойлонбойт, иштеп аткан адамдар. Алар ойлонушат да, эми пенсияга келгенде ойлоном депчи. 50 жаштарда, 50 жашка чейин көбүнчөсү мындай көмүскө түрдө иштеп келе жатат. Алар кантет? Бизге дагы тактап айтып койчу нерсе бар. Биздин пенсияда курагындагы адамдарыбыз дагы ойлойт, бул эгерде жарандарыбыз деле ошентип ойлоп атат. Биз азыр 2% топтолгон сумманы алып койсок, пенсиябыз азайып калат экен деп ойлойт да. Жок, бул андай эмес да. Бул жарандык конституциялык укугу ал. Өзүнүн 2%дык топтолмо акчасы, өзүнүн акчасы. Маңдай тери менен тапкан акчасы бул. Ошон үчүн буну жанагы мен жогоруда айтып кеттим го, кандай учурларда алса болот деп. Ооруп калганда өзү же жакындары ооруп калган учурларда, же болбосо башка мамлекеттин жарандыгын алса ошол учурда алса болот. Анан бир нече жолу алса болот деген дагы киргизип атат. Анан ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компаниядан алса болот. Азыр эми жеке компаниялардан алганга дагы уруксат берилип атат да. Бул абдан жакшы нерсе. Бул жалаң эле Бишкектен эмес, бул ар бир региондордон, чоң областтын аймактарынан айтып кетти жогоруда. Таласта, башка Жалал Абадта же салынат деген айтып атат го. Бул жактан да барып алса болуп, ошол ипотекалык компаниядан деле ошол сумманы соцфонддо топтолгон сумманы которуп койсо болот да. Силер ошондо мыйзамды эмнеден улам иштеп чыкканга мажбур болдуңар? Эми биздин бүгүнкү күнүбүздө баарыбыз эле сизге баарыбызга маалымат болгондой эле биздин көп жарандарыбыз үйсүз жүрөт, квартиралап жүрүшөт, баягы тапкан акчасынын баардыгын көбүнчөсү ошо үй маселесинде көп коротот да. Ошон үчүн жарандарыбыз ар бир жаран үйлүү болушка укуктуу. Ошон үчүн ошол биздин жарандарыбыздын укугун келечегин ойлоп ушул жерде жакшы бир үйлүү болуп калганда адамдын өзүнүн дагы иштеп жүргөндө үйлүү болсо мотивация да башка болот. Баягы үй деген бул эң биринчи адамга керектүү нерсе да. Ошон үчүн үйлүү болуп калсын деген жугуп калсын баарыбызга да. Президент Садыр Жапаровдун цитатасы бар экен: мындан ары баардык жарандарды, мигранттар болобу, базарда иштегендер болобу же башка тармактарда болобу, айтор баардык катмарды камсыз кылганга аракеттерди баштадык. Биз азыркы убакта кезекте турган мамлекеттик кызматкерлерге 20-25 жылга чейин ипотекалык үйлөрдү берип жатабыз. Эми мындан ары мүмкүнчүлүгү бар жарандарыбыз үлүштүк катыш менен батир ала алгыдай шарттарды түздүк деп айтып берсеңиздер ошо шарттар боюнча. Бул президенттин жаргы боюнча бизге көбүнчө тиги чет өлкөдө иштеген биздин жарандарыбыз ошол эле мигранттар кайрылган, ошо биз дагы мамлекеттик ипотекалык алганга мүмкүнчүлүк түзүп бериле деп. Эгерде билсеңиз, мурунку мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү бул банк аркылуу болчу. Ипотекалык кредиттерди банк аркылуу берчүбүз. 2023 жылдан баштап өзгөрүүлөр киргизгенбиз. Азыр болсо үйлөрдү түздөн түз биз каржылап, кийин банксыз биз түздөн түз жарандарга үйлөрдү беребиз. Ошол себеп менен мурун чет өлкөдө иштеген жарандар ипотеканы банк аркылуу алууга мүмкүнчүлүк жок болчу. Эмне себептен бул ошо кирешелерин кандай айлык маянасын алат, болсо чет өлкөнүн справкалары биздин банктар карабашчы. Азыр болсо ошо тиги механизм өзгөргөндө биз түздөн түз карайбыз. Бул аренда с последующим выкупом деп коебуз. Ушул механизмди биз батирлерди беребиз. Бул батирлерди акчалай түрүм эмес, батир менен. Ошол себеп менен уже мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биз мигранттарды, бир жарандарды биз ипотека алууга ошо мүмкүнчүлүк түзүлдү. Шарттары боюнча азыркы учурда ошо Бишкекте салынып аткан, биринчи Бишкектен баштадык үйлөрдү салганга. Эмне себептен азыркы ошо айтып кеткен 19 000 кезекте турган жарандар көбүнчөсү 60-70% бул ошо Бишкекте турган Бишкектин тургундары.
ошол себептен биринчиден ошо Бишкектен баштадык. Бишкектен анан ошо Жалал Абад шаарында баштадык. Кийинки ошо азыркы учурда курулуп жаткан 2026 жылга чейин 8200 батир даяр болот. Андан сырткары пландаштырып аткан объекттерибиз бар. Бүт областной центр, райцентрлерде дагы үйлөрдү курабыз. Ушул механизм дагы менен ошол общий менен тиги 22 000 квартира даяр болот да. 26 жылга чейин. 26 жылга чейин. Ошо президенттин жарлыгы менен ошо жаңы механизмге ошо токтоп кетсек, бул үлүштүк курулуш деп айтабыз. Жарандарыбыз ошо жеке компанияларга, ошо сиз билгендей мурун ошо кооперативдер көп иштечү, ошо кооперативдерге каражаттарын салып, анан күйүп кеткен көп болчу. Ошол себептен ошо биз дагы ошо жаңы механизмди иштеп чыктык. Ошо жарандарыбызга ошо үлүштүк курулуш деп, бирок ошо бир аз жеңилдиктер бердик. Болсо 50%-ын алдын ала ошо курулуш убагында төлөш керек. Калган 50%-ын үйдүн баасынан, калган 50%-ын биз ошо 15 жылга чейин ипотека катары бөлүп беребиз. Бул жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Шарттары боюнча бир эле шарт болот, бул жарандардын үйү жок болушу. Калгандар тиги төлөө мүмкүнчүлүгү, платежеспособность деп коет. Анын баарын биз карабайбыз, ошо үйү жок болушу мүмкүн. Мына азыр биз кооперативдер боюнча дагы айтып кетсек, кооперативдерге кирип алышып, акчасын төлөп алышып, анан акчасын чыгара албай эле, анан үйдү кооперативдер бирдемени эле салып коюшат, баштап коюшат, токтоп калышат да. Азыркы убакытта силерде акча жетишер беле, анан мындай ушунун баарын камтыганга акча бөлүнүп бердиби же мындай транш менен берилеби силер жака? Биз жактан акча мамлекет тараптан мамлекеттик ипотекалык компанияга бөлүнүп берилет. Сиз айтып аткан жана кооперативдер алдамчы жолдор менен алданып калып аткан жарандарды мындан кийин тиги жеке ишкерлер бир курулушту баштаганын астында мурда тиги жер участогун алып эле бир долбоорду чийип чыгып алып реклама кылышып анан кийин алып чыгып сатыш жандай үлүштүк катыш келишим негизинде эле сатышып, анан кийин ал үйдү аягына чейин чыгарбастан качып жок болушуп, анан кийин алданып калган жарандардын кайрылуулары көп болгондуктан бүгүнкү күндө өкмөттөн жаңы токтом иштелип чыккан. Үлүштүк катыш менен үйлөрдү сатууга тыюу салуу боюнча алгач биринчи долбоор иштелип чыгып, бизге реестрге келип, биздин каттоого турардын алдында өздөрүнүн финансылык мүмкүнчүлүгүн көрсөткөндөн кийин, ошондон кийин гана курууга уруксат берилет деп азыр ушул жылы 2023 жылы 1-январдан баштап ошондой токтом күчүнө кирди. Обязательно биринчиден ошол өзүнүн финансылык мүмкүнчүлүгү көрсөтүп, өздөрүнүн уставной капитал деп коет, ошолорун көрсөтүп бергенше, андан тышкары бүт уруксат кагаздарын алгандан кийин, ошондон кийин гана үйлөрдү сатканда дагы ал акчаларды толук колдонбостон ошол бир банкка салып, мындай алдоочу жолдорду бөгөт коюу боюнча бул жакынкы мамлекеттерде, кошуна мамлекеттерде бардыгында бул мыйзам өзү буга чейин иштеп келип аткан. Быйылкы жылдан баштап мынакей бизге дагы ушул мыйзам күчүнө кирип, азыр иштеп баштады. То есть ал жакты да мамлекет көзөмөл кылат. Жеке ишкерлердин алдап кетпеш үчүн. Буга чейин алдап кеткендер эмне болот? Буга чейин алданып ошону курулбай калып кеткендер боюнча азыр соттук териштирүүлөр жүргүзүлүп атат. Уруксаты жок курулуп кеткен мынакей кече жакында жалпы жолунан ошол Кыргызстан боюнча 78 объект янда көп кабаттуу үйлөрдүн курулуп кеткендиги тууралуу бүт маалыматтар чагылдырылып көрсөтүлүп берилди. Ошолордун баардыгын токтотуу максатында ошондой иштер жүргүзүлүп атат да. Рахмат. Бизде дагы бир цитата бар экен. Бишкектеги кумуштардын биринде Батирде жашаган Айнура Муратбек кызы Азаттыкка мындай деп айтып атат да: өзүм эч жерде иштебейм. Азыркы убакта декреттемин. Жолдошум мигрант, Орусияда иштейт. Ак Ордо коңушундай Батирде турабыз. Биз ошо биринчи
бөлүгүн берип, калганын бөлүп төлөп берсекпи дегенбиз. Ушундай жеңилдик болсо дегенбиз дейт. Мындай негизи каралабы ушундай жарандарга? Ушундай ошо жогору айтып кеткендей, ошо тиги 50%-ын алдын ала төлөп, курууш убагында курууш бүткөн соң 50%-ын биз 15 жылга чейин ошо ипотекага бөлүп беребиз. Ошо бир эле талап, бул үй жок болуш керек. Ошо жарандардын атында катталган үй жок болуш керек. Ошол эле бир эле талап. А процентчи? Процент азыр орточо эсеп менен 8% менен беребиз да. 8 менен? А башка мындай жанагы пенсиясына деген төлөмдөрдү жиберип аткан, жана мындай өзү ачык иштеп аткан адамдар 4% мененби же баары эле 8% мененби? Жок, ушул механизм боюнча, ошо үлүштүк курулуш боюнча 8% менен берилет. Азыркы учурда бизде негизи 3 багытыбыз бар. Ушул 3 багыт болсо жеңилдетилген ипотека, болсо мамлекеттик кызматкерлерге, ошо бюджеттик чөйрөдө иштеген кызматкерлерге, ошондой эле мугалимдерге, дарыгерлерге 4% менен 25 жылга чейин ошо баштапкы төгүмү жок. Биздин куруп аткан ошо объектилердин батилерди беребиз да. Андан сырткары доступная ипотека дегенбиз бар. Ал болсо бардык жарандарга каралган, ошо жеке чөйрөдө иштеген, ошол эле базарда иштеген жарандарга 8% менен ошо 25 жылга чейин ошо баштапкы төгүмү жок да. 50%-ын төлөп койсо эле, калганын баары ошо 25 жылга берилеби? Жок, 50% болсо башка механизм, ошо жаңы механизм болуп атат. Болсо жакын арада киргизебиз. Ал жерде бир эле талап, ошо дагы кайталап кетейин, бул үй жок болуш керек. Мурунку айткан ошо багыттар боюнча жеңилдетилген ипотека, социалдык ипотеканан ошо доступная ипотека боюнча аякта талаптары ошо биздин турак жай программасы боюнча үй жок болуш керек, стаж болуш керек, 2 жылдан кем эмес, анан төлөө мүмкүнчүлүгү биз текшеребиз да. Негизи ошо ипотекага эмне үчүн ишенбейт айтайынбы элдер? Анткени жете албайбыз да ипотекагачы. Биз ипотека деп силер азыр сонун нерселерди айтып атасыңар, бирок айтып аткан нерсеңер чын эле аябай мындай ишенгиң келет да. Үмүт жанданат да. Бирок ипотекага эмне үчүн ишенбейбиз? Анткени канча ипотекага бердик, ошончо эчтеке бир натыйжада жок болду да. Анткени мен эле мисалын келтирейин, 1-2 жыл мурун ипотека деп башталбадыңар беле. Сонун аябай жакшы шарттар менен деп, анан ошо больницада иштеп аткан, силер врачтар деп атпайсыңар, больницада иштеп аткан майып бир биздин тууганыбыз берип калды ипотекага. Бирок мына өткөндө ошо банкка жеткенде эле проблемасы башталды да. Банкка жеткенде акча жок деп калды, бүттү, силерге келгенде эле акча төгүнүп калат депчи. Анан ошентип 1 жыл отурду. Анын аягында ошо ипотекадан кол жуп койду. Жетпейт. Ошо банктарда жеткенге чейин канча мындай маселе туулду. Тиги документ чогултуш керек, муну чогултуш керек, анан туруш керек очередке тургандан кийин да мейли деп баарын, документтин баары даяр болгондон кийин силер кирдиңер деп, порталга кирдиңер дейт. Бүттү, силер чын эле аласыңар дегенден кийин анан банкка жеткенде акча жок калды деп. Ушундай аябай көп жарандар айтып калды. Эң туура айттыңыз да, ушуну буга чейин баардыгыбыз эле билебиз да. Ипотека деп берип атат деп туруп, жарандар сиз айткандай ала албай калчу да. Бирок бүгүнкү күндө мынакей өзүңүздөргө жанагы маалыматтарды бердик, сайтта турат, булардын ГИКтин сайтында турат. 9420 адам үйлүү болушту деп атат. Мына 2026-жылга чейин булар дагы айтышып атат, дагы 21 000 адамга мынакей батир беребиз деп атат да. Бул чын эле абдан жакшы көрүнүш да, бирок мен силердин көңүлүңөрдү башка нерсеге бургум келет да. Мынакей сиздер айтып атасыздар 4%, 6%, 8%тан берип атабыз депчи. Мынакей жеңилдетилген түрдө мынакей силер 4%тан берип атасыздар 23 жылга. Ошондо бүгүнкү күндө батирдин баазы $25,000 болсо, 23 жылдан кийин булар канча төлөшөт? Жакшы суроо. Жок, бул инфляция деген эме бар. Доллар менен төлөйбү, сом менен төлөйбү? Сом менен төлөйт, болсо график түзүлөт. График ошо ай сайын бир эле сумма 25 жылга чейин болот.
Андан сырткары анан үйдүн баасы Жок, жалпы жондан бүгүнкү күндө батырдын баасын $23.000 деп койдук, туурабы? 23 жылдан кийин ошол баага мисалы жараныбыз канча төлөп берет? Канча сумма төлөп берет? Баягы процент кошкондон кийин баардыгы. Процент кошкондон кийин где-то 2 эсе көп болуп калат. 2 эсе андан да көп болот бул. Көбүбүз ошону түшүнбөй атат да, жарандарыбызчы. Бул ипотеканын баазын, проценттин ставкаларын да азайтыш керек. Бул нерсе жөн, бул боюнча дагы Бирок мурун 15 болчу да. Жок, бул 25ке чейин. Азыр мындай болуп калат да, сиздер азыр бүгүнкү күндө $23.000 болсо, мисалы бир бөлмөлүү батир алып алсаңыз, арзаныраак да. Эгер 25 жыл төлөп туруп $100.000 ошол батириңиз туруп калат да. Ошондой болуп атат да. Ошондой эле 6% менен, 8% менен ушундай болуп атат. Бирок мынакей оордон 4% менен алам деген жарандарыбыз бул редкий случай болуп калып атат да. Жалпы жонунан 8-ге болот. Көпчүлүгү 8 менен. Көпчүлүгү 4% менен. 4% менен. Бүгүнкү күндө статистика менен баягы документтер даяр 8 да. Жок, 4 менен кетип атат. 4 менен кеткендер бул. Анткени эмнеге 4 менен? Соцтор болот да, соцтор. Көбүнчөсү биздин баягы мамлекеттик ишкерлердин документтери даяр болуп, ошон үчүн болуп атат да. Негизи мына азыр базарлар чыгат да. Анткени бизде мен жана айтып кетпедимби? Бизде дагы бир бар. Ошондон кийин анан сиздин сурооңузга кайра кайталы, чын эле аябай сонун суроо атат. Мутабар Жалилова жаран Бишкектин. Менин 5 балам бар. Жеке менчик ишканада иштейм. Күнүнө алган айлыгым 1000 сом. Өзүм Баткенден болом, бул жакта бир эле бөлмөлүү батирде жашайм. Айына 10 миң төлөйм. Ипотекага үй алуу максатында бул жака биринчи жолу келдим. 5 балама 3 бөлмөлүү батир болсо дегем. Душ, ваннасы, ашканасы бөлөк болушун каалайт элем. Эгер ипотекага үй алсам, айына 10 миң сомдон төлөсөм, ошол мага ыңгайлуу болот эле. 10 миң сомдон болбойт да, э? Болот. Азыр ошо айтып кеткен, азыркы мисал келтирсек, азыр Бишкекте салынып аткан ошо Мурас деп аталышын койдук. Ошо мурунку колониянын ордунда курулуп аткан ошо шаарча. Ошол жерде бир бөлмөлүү батир ай сайына 8 миң, 9 миң сом болуп калат. Ай сайын. 3 бөлмөлүүчү. 3 бөлмөлүү орточо эсеп менен 18 миң, 19 миң болуп калат. Жетишерлик болуп калаттыр мындай катмарларгачы. 3 бөлмөлүүгө, ооба. Бирок бир бөлмөлүү алса болот да. Бирок сиздин мына сурооңузга кайра кайтсак, азыр ижарага деле акча төлөп атпайбызбы? Азыр бир бөлмөлүү батирди бир 25-30 миңге алабыз. 25-30 миң бул деле чоң эле акча да, айына кетип атат бирөөнүн чөнтөгүнө. Ошого төлөгүчө деп көбүнчөсү айтат да, ошого төлөгүчө ипотека эле алсамбы, мейли 20, бирок 25 жыл ушунун баарын адамдын өмүрү өтүп кетет го. Үй алат элем деп адамдын өмүрү өтүп кетип атат да. Биз ошон үчүн ушул жагы проценттик ставкаларын да бир карап чыгып, караш керек го. Бир мындай бул менен да бир акылдашып карап чыгыш керекпиз. Анткени себебинен чын эле мынакей аны баарыбыз эле көрүп атабыз. Президент колунан келишинче аракет кылып мына үйлүү, жайлуу болуп алсын деп атат жарандарыбызгачы. Бирок дагы деле биз эң аярлуу катмар бар да бизде. Баягы сиз айтып аткандай көрдүңүзбү, мына 1000 сом, 10 миң сом эле табабыз деген биздин жарандарыбыз бар да. Ошондой биздин жарандарыбызга мындай дагы колубуздан келишинче шарттар түзүп бергенге аракет кылыш керекпиз да биз. Караштырып атасызбы? Бул боюнча дагы ошо токтолуп кетсем, тиги сиз айтып атпайсызбы? Биринчиде ошо ипотекага кайрылсак банк отказ берди деп. Ошол биз дагы анализ деп чыкканбыз ошо 2020-2021 жылы эмне үчүн ошо биз башка механизмге ошо башкага өттү. Бул болсо ушундай себептер болгон. Биз анализдегенде биз тизмелерди банктарга жөнөткөндө жарандар айрылып, анан ошо биздин эле ошо мисалы Бишкек шаарында эле издеп биздин ошо талаптарга туура келген батирлерди таппай калган. Эмне себеп менен баасы аябай жогору болуп кеткен. Ошо жогору болуп кеткен, бир чарчы метрине ошол эле учурда $1000 чыгып кеткен да, $1000. Ошол себеп менен ушундай чечимге келгенбиз. Мамлекеттик ипотекалык компания ошо банк аркылуу иштебей, биз ошо түздөн түз курулушка каржылоону жумшап,
эмне себептен бизге ошо жер тилкелери, жер участоктары бизге мамлекет тарабынан бекер берилет. Ошо баасына, ошо батирдин баасына кошулбайт. Ошол себептен батирдин баасы төмөн болот. Ошол жеңилдик болот да. Эгерде пайызын дагы алып салсак, 4%, 0% менен берсек дагы батирдин баасын 25 жылга чейин бөлсөк, ошондой эле пайызы кичине кошулат да, болсо 10 миң болсо 12 миң болуп калат да. Ошондой эле 10 миң, 12 миң, 20 миң болуп калат да. Ошо бул негизги ошо батирлердин баалары, андан сырткары бул ошо турак жай рыногуна, ошо турак жайга ошо көңүл бурулган жок. Азыр эле ошо 2020-21 жылы президенттин демилгеси менен ошо көңүл бурулуп атат. Бул суроо талаптар аябай көп болуп атат. Муктаж жарандарыбыз аябай көп, бирок предложение катары аз болуп атат. Ошо курулган батирлер ошо Бишкек шаарында эле, ошо чет жагында эле, Ош шаарында курулуп жатат албачан. Бирок бүт аймактарды карасак, жаңы үйлөр курулбай жатат. Биз Караколдон бергенбиз. Караколдон болчу да. Айтып кетсеңиздер, мына силерге чын эле аябай сонун шарттар түзүлүп тур да иштегенгечи. Жогорку кеңештин депутаттары мыйзам десем мыйзамын силерге кабыл алып бериптир. Банкта бериптир силерге, өзүңөр акчаңарды өзүңөр иштеткиле деп, банктар аркылуу иштегиле, эми акча силерде экен, колуңарда экен ушу миллиарддардын баары. Жер десе жерде бериптир, жада калса. Эми иштеш керек да, ошонун баарын эми аткарыш керек да. Бирок таза иштеш керек. Анткени баягы эле ишенбестик ошондон болот атпайбы? Ачык айкын эгерде мамлекеттик органдар иштебесе, баягы эле болуп калат да, анан бул ипотекага ишенбей эле коюш керек деп. Ушул боюнча азыркы ошо бул системный вопрос деп коет. Бул ошо системно ошо курулуш тармагына биз ошо көңүл бурдук. Көптөн ошо курулуш иштерине көңүл буруп, жаңы үйлөрдү куруш керек. Ошол эле кийин уже ошо жеңилдик болот го жарандарга. Андан сырткары бул эң көйгөйлүү маселе бул каржылоо маселеси. Республикалык бюджет биздики ошо бизге ар бир жылы миллиардтан бергенге ошо чектелүү болуп атат. Ошол себептен биз дагы аракеттенип атабыз. Башка эл аралык уюмдардан, донорлордон ошо акча тартуу боюнча. Ушул дагы айтып кетсек, ушул мурдагы жылы ошо араб фонддорунан макулдук болду. Ошо жогорку кеңештен уже ратификация өттү. 100 миллион доллар бөлүп берип атат. Ошо грант катары? Жок, бул кредит катары. Кредит, канча пайыз менен? Орточо эсеп менен 1,5% менен бөлүнүп берип атат. Ушул бүт каржылоо курулуш иштерине жумшалат. Андан сырткары дагы кошумча эл аралык донорлор дагы макулдук берди. Каржылоо эң негизги бул ошо каржылоо маселеси болчу. Ошо мурунку жылдары ипотекага орточо эсеп менен ар бир жылы 1 миллиард, ошо 500 миллиондон 1 миллиард сомго чейин бөлүнчү. Болсо орточо эсеп менен айтсак 500 миллион где-то 300 кишиге эле жетмек. Алганда бергени болот эле, кантип бересиңер кредитти кайра? Кредиттин акчасын. Ошол себептен биз механизмди иштеп чыкпадыкпы. Ошон үчүн ошо пайыз менен беребиз да. Ошо 4%, 8% менен ошол кайтарылат кайта. Сиз абдан туура белгиледиңиз. Биздин жарандарыбыз эң негизгиси ошол кезек күтүүдө, чыр-чатактын баары ошол жерде болот да. Бул менин тууганым, бул менин жээним эле деп 18-чи карасаң эле 2-чи, 3-чү кезектерге келип калып атат. Ошон үчүн сиздерге сунуш катары бүт бардыгы электронный, бардыгы баягы ачык айкын өзү жаран көрүп, мен мынча үй берилиптир, мен мынчанчысым деп кезекти күткөндү да баягы билген, баягы өзү көрүп туруш керек да. Ошондо адилеттүү болот да. Анан экинчиси болсо,
бул аймактарга салыш керекпиз. Анткени биздин баягы чоң шаарларга, Бишкекке, Ошко, Жалал Абадка баягы биздин жарандарыбыз келип, көчүп келип баягы мегаполистеп келишип атпайбы. Бирок биз ошолорду аймактарды өнүктүрүш үчүн ошол аймактарга көбүрөөк басым жасаш керекпиз да. Ошол аймактарды кармап калыш керек биздин өзүбүздүн жарандарыбызды. Ошондо туура болмок. Ошондо туура болмок да бизде. Айтып кетсеңиздер, ушул эле жердечи мына бүгүн ушу эфирдин алдында биздин эле кызматкерлер силердин сайтыңарга кириптир да, ошо кезектерди караганга. Бир порталда деген башка сумма 400 киши деп турат кезекти. Бир порталыңарда 1000ден ашык киши. Мындай башаламан болуп атат да. Бул башаламан деле эмес, бул ошо айтып кеткендей бизде 3 багытыбыз бар. Социалдык ипотека, ошо жеңилдетилген ипотека, жеткиликтүү ипотека деп бөлүнгөн да. Бул жарандардын категориялары боюнча бөлүнгөн. Ошол кезек ар бир багыт боюнча өзүнчө кезек болуп атат да. Ошол 400 адам деп дедиңиз, бул ошо социалдык ипотека боюнча эң көбүнчөсү азыр ошо жеңилдетилген льготный ипотека, ошо мамлекеттик кызматкерлер, ошо бюджеттик иштеген бюджеттик чөйрөдө иштеген жарандар, ошол эң көбүнчөсү ошол кезекте турат да. Андан сырткары ошо биз мурун ошо цифровизация катары мурун болсо жарандар документтерин, справкаларын өзү чогултуп мамлекеттик администрацияга, мэрия аркылуу тапшырчу мэриялар бизге жөнөтчү. 2020-жылы ошо электрондук порталды киргизгенбиз. Азыр бүт регистрация, заявка тапшыруу боюнча бүт электрондук түрдө болгон. Анан паспорт эле керек болот. Телефон аркылуу эле толтуруп бизге жөнөтсө болот. Бул өзүңөргө эле барыңыз. Ооба. Биз анан сайт аркылуу, ошо портал аркылуу личный кабинет ачылат. Ошо личный кабинетте бүт маалыматты көрсө болот. Азыр заявка кайсы этапта турат, каралдыбы же отказ болду, эмне себептен отказ болду, ошонун баарын көрүнөт. Андан сырткары СМС билдирүү келет да. Номерди калтырат, СМС же заявкасын отказ болду же одобрено СМС келет. Андан сырткары ошо сайтка биз расмий сайтка биз жайгаштырабыз бүт кезек боюнча. Бирок мыйзам бар, ошо о защите персональных данных деген. Ошо аты жөнүн биз жарыя албайбыз. Ошон үчүн персональный номери бар. Ар бир личный кабинеттен көрүп алат. Ошол номер менен кезектин карайт да. Кезектин билип алсат деп. Айтып кетсеңиздер, эң көп бир батирлүү үйлөр курулуп атабы же ар кандай батирлүү үйлөр курулуп атабы? Бул жерде бардыгы мындай тең эле баратат. Көбүнчө жандай жогоруда айтып кетти го, социалдык объектилерде бир кабаттуу бир батирлүү үйлөр, андан кийин 2 батирлүү, 3 батирлүү болуп, көбүнчө ошо 2-3 батирлүү үйлөр. Мурастачы? Мураста деле көбүнчө ушу бардыгы тегиз эле 5000 үй болсо, 5000 квартира болсо, 5050 квартира Мураста. 5050 квартиранын точно саны жок экен, бирок бардыгы мындай тегиз эле кетип атат да. Бир подъездден, например, бир батирлүү үйлөрдөн 30 квартира болсо, 30 квартира 2 батирлүү, 30 квартира 3 батирлүү болуп эле тегиз эле баратат да. Рахмат. Ажиотаж жокпу азыр ушу чын эле маалымат берилип атат, элдин баары силерде кезекте тургандардын? Ошо ажиотаж кичине бар деп жок десек болбойт. Президенттин жарыгы чыккандан кийин көп жарандар ошо кайрылып баштады. Ошо биз айтып кетебиз, бул механизмди биз экинчи кварталдын аягына чейин ишке ашырабыз. Бизге биринчиден ошо жер участоктору, мамлекеттик ошо жер участоктору бөлүнүп бериш керек. Ошондон кийин биз куруу проектно-сметный документация, куруу иштерин даярдагандан кийин биз жарыялайбыз. Ушул жерден үрүштүк курулушка катышсаңыз болот. Баасы ушундай болот. 1 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү квартираны өзү тандап, алдын ала 50%-ын төгүп катышса болот деп. Рахмат силерге. Эгерде силерде кошумча же болбосо
мындай айтылбаган сөздөр болсо, сунуштар болсо айтып кетсеңиздер болот. Сизден баштайлы, анан сиз менен бүтөлү, Мактоо. Бизден айта кеткен сөз, жалпы элдер ошол батир алууда ошол курулуштун мыйзамдуу курулуп жаткандыгы тууралуу маалыматты тактап билип, андан кийин азыр мисалы үчүн жеке куруучу компаниялар өздөрүнүн эч кандай уруксат кагазы жок деле үйлөрдү сатуу фактылар көп катталып кетип атат. Ошон үчүн ошолорду биринчи такташтырып көрүп, аларды тактоо үчүн биздин ошо Гостройдун сайтында бүттүгү чагылдырып көрсөтүлүп турат. Бизде ошол курулуп жаткан объекттер, реестрде турган объекттерди баардыгын ошо цифровизациялап биринчи ошол порталга киргизип коебуз. Ошол жерде анан уруксат кагазы келип, бизге реестрде турган күндөн баштап аларга курууга уруксат берилди деген сөз да. Ошон үчүн биринчи ошол жерден тактап көрүп, андан кийин үйлөрдү алышса, анткени көп фактылар катталып атат. Рахмат. Сиз жыйынтыктап кетсеңиз болот оюңузду. Ошо кайталып кетем, дагы ошол эле жаңы механизм боюнча үлүштүк курулуш бул заявкаларын биздин ошондой эле портал аркылуу тапшырат. Ошо бир эле талап болот. Бул үй жок деген, анан акыркы 3 жылдын ичинде кандайдыр бир үй менен сделкалар жок болуш деген талап болот. Төлөмдүүлүгү тиги айлык баянасы болсо талап катары коюлбайт. Ошол бир эле талап 50%. Ошол бул чет өлкөдөгү жарандарыбыз, ошо мигранттарыбыз кайрылса болот, ушул бардык жарандар кайрылса болот ушул механизм боюнча. Рахмат, сиз жыйынтыктап кетсеңиз болот. Чоң рахмат. Эң биринчи сиздерге ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде сиздердин аянтчаңыздар менен биздин көптөгөн жарандарыбыздар бүгүн пайдалуу маалымат алды деп ишенем. Мынакей өзүңүздөргө маалым болгондой президентибиз жарлыгы да чыкты. Ушу биздин жарандарыбыз үйлүү жайлуу болуп калсын деп, биз да мынакей мыйзам менен дагы социалдык фонддун топтоо бөлүгүнөн дагы мынакей бөлүштүрүп, ушул жагынан да мыйзамдаштырып, биздин жарандарыбыз үйлүү болуп алсын, жайлуу болуп алсын деп мындай аракеттерди кылып атабыз. Эң негизгиси эми мамлекеттик ипотекалык компания мындай татыктуу, таза, адилеттүү иш алып барып, баягы президент койгон тапшырмалар туура так аткарса, баардыгыбыз колубуздан келишинче жайдан мындай жарандарыбыздын үмүтү акталабы деген үмүттөмүн мен дагы. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Чын эле үмүттөнөлү, ишенели. Кудай буйрса ушул жылды көрөлү. Жакшы болсун. Баардык жарандарыбыз үйлүү, жайлуу болсо, чын эле биздин көңүлүбүздө баардыгыбыздын да ток болот. Биз менен Бактыбек Чойбеков Жогорку Кеңештин депутаты болду. Аман Төрөмүров мамлекеттик ипотекалык компаниясынын жетекчисинин орун басары, Сөрүкулов Эрназарбек мамлекеттик архитектура курулуштук контролдоо департаментинин директору болду. Чоң ыраазычылык билдирем. Биз түз эфирде иштедик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кандай шарт менен ипотекага үй алса болот деген дебатты ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Рахмат. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.